Саламатсыздар, урматтуу. Менин аты жөнүм Айдаров Улан Жакбекович. Инновациялык технология жана билим берүү борбору коомдук фондунун мүдүрү. Биздин фонд 12 жылдан бери иш алып барат. Азыркы күндө Талас областындагы биз ушул аткарып аткан иштерибиз, социалдык иштерибиз. Булар биринчиден бала бакча куруу, анан ФАП куруу, үй-бүлө дарыгерлер имаратын куруу, кудук казуу, андан тышкары ошол баягы муктаждыгы жетпеген үй-бүлөлөргө үй куруу, ошондой эле опту борбор куруу, анан дүкөндөр куруу. Бул дүкөндөр эмне үчүн курулат? Ошол дүкөндөр ошол жерде комплексте дүкөндөн түшкөн киреше ошол жерден комплекстин жарыгына, суусуна, башка бир дагы чыгымдарына кетүү үчүн да. Азыркы учурда Талас шаарындагы Тынчтык конушунда ал жерде опту борбору, бала бакча, ФАП, дүкөн, анан мечит курулат. Андан тышкары бул Жаштык конушунда ал жерде үй-бүлө дарыгер тобу, медресе, имамдын үйү, дүкөн, анан 2 кабаттуу мечит кудугу менен. Бул Тынчтык кону Талас шаарында Тынчтык конушундагы Кудай буйрса ал комплекс өзү быйыл күзүндө октябрь айында ишке берилет. Берки Жаштык конушундагы комплекс кийинки жылы 2024 күзгө маал ишке берилет. Биздин фонд негизи биз башка бир инвесторлорго ошол ушундай социалдык объекттерди курган инвесторлорго биз проект жазабыз да. Ошол проект негизинде алар ошо биздин жакшы жазган проекттерди колдоого алып, ошол себептен ал жерде бир эле Сауд Арабияда өлкөсү эмес, ал жерде Кувейт өлкөсү бар, Катар өлкөсү бар, анан Бириккен Арабтар Эмират өлкөлөрү бар да. Биздин фонд бир эле социалдык объекттерди ишке алып баруу эмес, биздин өзүбүздүн авторлук программабыз бар. Ата-энелер мектеби деген. Ата-энелер мектеби бул ошол биздин Кыргызстандагы баардык мектептерге биз жайылтабыз да. Ал биринчи 2019 жылы негизи проектти биз 2018 жылы жазганбыз. Малайзия өлкөсүндө жазып, Малайзия өлкөсүнөн колдоого ээ болуп, 2019 жылы Талас областындагы 10 мектепке, Чүй областындагы 10 мектепке бир эксперименталдык атайын өткөзгөнбүз да. Анан ошол негизде колдоого ээ болуп, 2020 жылы ковид болуп, ал жылы болбой калып, 2021 жылы ошол эле проектти биз эл аралык деңгээлге чыгарып, Кыргызстанда, Индонезияда, Танзания өлкөлөрүндө өткөздүк да. Ошол ата-энелер мектеби азыркы күндө ошол Кыргызстандагы Nice Foundation деген ошо өкүлчүлүгү менен биздин проект аларга өткөрүп берип, алар азыр Кыргызстан боюнча ошо ата-энелер мектеби деген программаны